Американ өкмөтү АКШнын 2017 жылга карата бюджет долбоорун көрсөттү. Анын 1 миллиард доллары Орусиянын агрессиясына каршылык көрсөтүүсүнө болуп жатса, дагы 7 миллиард каражат исламчыл күчтөр менен күрөшүүгө жумшалат. Мындан тышкары хакерлерден коргонуу үчүн 19 миллиард доллар бөлмө болду. Айгерим Жаныкул кызы улантат. Американын президенти Барак Обама шейшемби күнү Конгресске 2017 жылга карата бюджет долбоорунун акыркы вариантын берди. Ага ылайык Ак үйдүн планы боюнча өлкөнүн чыгашасы жалпысынан алганда 4 триллиондон ашат. Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик департаменти бюджеттен 34 миллиард долларды өз иш аракеттерине жумшоону суранып, анын 19 миллиардын хакерлердин коргонуу үчүн бөлүштүрдү. Бул 2016 жылга караганда 30%га көбүрөөк. Өз кезегинде Барак Обама шейшемби күнү кибернетикалык коопсуздук өтө маанилүү экендигин баса белгилеп өттү. Эң биринчи болуп Америкалык жарандарды коргоодо бир гана танк жана башка куралдарды чыгаруу эле эмес, жана аларды интернет коркунучунан да сактоо керек. 7 миллиардтан ашуун долларды ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкөн жикчилерге бөлөт. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 35%га көбүрөөк. АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын башчысы Джеймс Клэппер исламчылдар дүйнөнүн эң коркунучтуу көйгөйүнө айланганын айтып өттү. Алар 15 айдын ичинде эле Сирия жана Ирактан сырткары көптөгөн кол салууларды пландаган. Биздин берген баабыз боюнча алардын дүйнө боюнча топтору Аль-Кайданы да ашып өтөт. Алар АКШга масштабтуу кол салууга аракет кылышмакчы. Мындан тышкары 1 миллиардтын тегерегиндеги доллар бюджеттен Орусиянын баскынчылыгына каршы бөлүндү. Бул акчалар Украина, Грузия, Молдавия жана Борбор Азия өлкөлөрүндө коррупцияга каршы күрөшүү, каржылык реформаларды колдоо, анан дагы жарандык коомдун ролун бекемдөөңдүү иш-чараларды күчөтүүгө арналат. Айгерим Жаныкул кызы, 11 каналы. Белгилей кетелик, учурда ооган жеринде Америка аскерлеринин саны 5000дин тегерегинде, бир жылдан соң 2 эсе көбөрү айтылууда. Анткени менен бөлүнө турган каражат өткөн жылдарга салыштырмалуу аз өлчөмдө бөлүнмөй болду. Биздин бүгүнкү маектешибиз Эмиль Жураев. Эмиль мырза, кош келипсиз. Азыр эле биз башка жылдарга салыштырмалуу Американын бюджетинде көп эле олуттуу өзгөрүүлөр бар экенин көрдүк. Миллиарддаган долларлары көбүнчө согуштук аракеттер болуп жаткан аймактарга жумшалат экен. Кандай деп ойлойсуз, бул олуттуу өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүнбү, ошол эле Сирия же Ирак боюнча? Эми азыркы кезде олуттуу өзгөрүүлөргө жетишүү өтө кыйын болуп турган кез. Ислам мамлекети деген жана башка террористтик уюмдардын чабуулдары дүйнөнүн бүткүл мамлекеттерин, алардын арасында Американын да шаштысын кайтарып шаштырып турган кези, албетте булардын акча жагын көбөйткөн аркасында кайсы бир эсептөөлөр бар деңизчи. Бирок негизи Иракта болобу же Афганистанда болобу, Сирияда болобу, кырдаалдын өзгөрүшүн жетишүү үчүн көп мамлекеттердин ортосундагы келишилген бир нуктагы саясат жүрүүсү абзел болуп турат. Обама буга чейин АКШнын позициясы Афганистандан аскерин чыгарып кетүү максаты башкы максат экенин айткан бар, бирок тескерисинче көбөйтүүнүн аракети улантылып жаткандай. Кандай дейсиз, бул план ишке ашпай калышы мүмкүнбү? Толук бойдон Афганистандан Американын согушкерлерин алып чыгып кетүү бул регион үчүн, Афганистан үчүн да, ошого кошо дүйнөлүк коопсуздук үчүн да зыян келтирип, терс таасирин тийгизиши мүмкүн болуп турат. Анткени чынында 2014 жылдан баштап толук бойдон коопсуздук маселесин Афган өкмөтүнө беребиз дегенден баштап, жылдан жылга, айдан айга кырдаал курчуп, көптөн көп ар кандай актылар, террористтик актылар болуп жатат. Ошондуктан эгер толук бойдон Американын жана башка батыш күчтөрү чыгып кетчү болсо, бул кайра эле жанагы ислам мамлекети болобу жана башка топторго келип ушул жерде уюшуучу жерге айланып калышы толук бойдон ыктымал. Жогоруда айтылгандай, айрыкча Орусиянын агрессиясына карата да ири сумма бөлүнөт экен. Бул чындап эле америкалыктардын Москвага карата олуттуу чабуулу өткөнүн түшүндүрбөйбү? Эми бул жагын тактап карасак, ошол 1 миллиардка жакын акча статьясы жанагы демократиялык жана маалыматтык программаларды колдоо, проекттерди колдоого жумшалат экен. Жана Россиянын агрессиясы деген такай ушул сөздү колдонулушу менимче бул которулмадагы кеткен өзгөрүү болсо керек.
Бирок негизи Россия менен Американын ортосундагы келишпестик ачыкка чыкканы бул даана нерсе. Эки жактан тең күнүмдүк деңгээлде, күнүмдүк нукта президенттерден баш болуп министрлерге чейин терс ой пикирлерин, жаман сөздөрүн айтып келатканы бул эми табышмак деле болбой калды баарыбызга. Ошондуктан ошо Россиянын тиешеси түздөн түз бар болгон мамлекеттерге жумшалчу бул проектилер кайсы бир деңгээлде күчөтүлгөн формадагы аракет, бирок буга чейин болуп келген эле аракеттер. Рахмат, Эмил мырза.